Ар бир бейтапка болгон өзгөчө мамилени дарыгерлердин аракетинен байкоо кыйын эмес. Мында укалоонун бир нече түрлөрү бар. Оорунун абалы тыкыр кароого алынгандан кийин ар биринин аныктамасына жараша коюлат. Эженин тизеси ооруп, анан кийин аз-маз жөтөлү бар эле бронхиттери, хронический бронхит, аллергический бронхит ошолор бар экен, ошону лечение кылып атабыз. Бизде основной лечение ушул СМТ деген бул аппарат көп функцияны аткарат. Противовоспалительный, обезболивающий, ордунда массажды кылып кетет, ручной массаж, иглотерапияны ролун аткарат, көп функциялуу бул аппарат. Бронхит бар, ошо мындай жайындасы чөптөр гүлдөгөн убактарда ошону неме кылат да. Туз менен дарылоо ыкмасы да башкача. Анын таасири бардык оорулар үчүн ыңгайлуу. Каршы көрсөтмөсү жок. Элдик медицинасындуу. Биз буга өзүбүз рецепт боюнча дарыларды кошобуз. Анан кийин ушинтип кууруп туруп Банелордун ооруган жерлерине басып коебуз. Кайсы ооруга жакшы? Бул деле ушул шамалдаштарга бүт воспаление, полиартриттерге эң жакшы. Ревматизм, артрит, полиартрит, бронхит основной. Дарыгерлердин ар бир жумуш күнү бейтаптардын абалын таанышуу менен башталат. Өзгөрүүлөр дарылана баштагандан кийинки абалдарды байкоо үчүн. Фитобочка менен дарылоо ыкмасында негизги артыкчылык кан басымы жогору жана жүрөк ооруларынан башка бейтаптардын баарына мүмкүн. Башкысы ашыкча шишиктерди жок кылат. Фитобочка бул негизинен иммунитетти көтөрөт. Андан тышкары неврологический остеохондроз, неврит, невралгия ооруларына аябай жакшы жардам берет. Андан кийин бул ошол арыктоого дагы өтө пайдасы аябай жакшы. Уйкусу жокторго, уйку менен ооруп келгендерге аябай уйкуну жакшырта турган жакшы процедура болуп эсептелет. Бул фитобочканын жакшылыгы уйкуңду жакшы келтирет экен, адамдын чарчоосун кайтарат экен, мындай колдорум, буттарым кичине шишиктерим бар эле, шишиктер кайтып калды. Өзүмдү аябай жакшы, жеңил сезип, жакшы дем алып атам. Кытай медицинасынын токсен ыкмасы менен Данияр мырза көбүнчө грыжа менен жабыркагандарды карайт. Айтымда бул ыкма менен бул оорудан таптакыр сакайып кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Грыжаны өзү китайский метод, токсен деген метод бар. Бизде ошо Ульяна шаарында барып окуп келгенбиз. Ошол метод боюнча дарылайбыз. Негизи грыжа компрессия болгон себебинен грыжа эки омуртканын ортосунан чыгып калат да. Ошонун ударный метод менен омурткаларды декомпрессия кылып, мындай айтканда ажыратып, боштондук беребиз грыжага. Ошол себептен ортодо бир пространство боштук калганда грыжага жеңил болот, кайра ордуна кирип кетишке бир убакыт керек. 8 айга чейин эгер режимди сактай турган болсо, грыжадан размери кичинерет, жакшы болуп калат. Көп тармактуу деп эсептелген клиниканын өзгөчөлүгү адыркы медицина менен элдик медицинанын журуштургандыгында. Ошондуктан да келген бейтаптардан сакайып кеткендер арбын. Бизде невропатолог, кардиолог, терапевт, уролог, гинеколог, детский, педиатр, невропатологдордун сырткары бизде мына элдик медицинага дагы биз басым коебуз. Буларда сырткары ушулар менен дагы дарылайбыз. Мисалы туз менен дарылоо ыкмасын көрдүңүздөр, булар да элдик медицинага кирет. Андан сырткары мына остеопат, кастопрафтын дагы жумуштарын көрдүңүздөр. Булар да ошо Кытай элинин методикасы менен дарылап жатат. Чындыгында өтө аябай жакшы жетишкендиктер болуп атат. Андан сырткары бизде мына санаторий, курортный леченияларына бардык түрлөрү кирет десе болот. Мисалы ылай батак менен дарылоо, ошондой эле мына физиолечениянын бар түрлөрү. Мында жогорку билимдүү, өз ишинин чыныгы адистери иштешет. Ар бир бейтапка өзүнчө мамиле жасалат. Шарттары да мыкты. Башкы максаты ким кайсыл оору менен кайрылбасын, дартына даба тагуусуна аралжы болуу. Гүлжина Мындоева, Байырман Тургуналиев, Жалал Абад шаары.